Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биздин студиябыздын коноктору өзгөчө стили, чыгармачылыгы жана албетте элге сиңген ырлары менен көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө айланган Кыят тобу. Азыр биз алар менен чыгармачылыгы жана ошондой эле алдыдагы пландар тууралуу баарлашабыз. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келиңиздер. Алгач эле башынан баштасак, көпчүлүк көрөрмандар сиздердин ырларыңыздарды билет, бирок топтун жаралуу тарыхын билбей калышы мүмкүн. Ошол себептен Кыят тобу кандайча жаралган, качан жаралган жана топтун аталышы эмнени түшүндүрөт? Саламатсыздарбы? Топтун жаралышы Кыят деп атынан айтып турбайбы? Кыят демек фонограмма тыят деп жалаң жанды аткарып. Анан ырларыбыз болгондо биз элдин ырларын ырдайбыз да. Биз өзүбүздү баягы укмуш момундай бийик деңгээлдеги эл аралык, мындай мамлекеттик деңгээлде укмуш ырчы деп сезбейбиз. Биз ошо эл ичинде эрке балабыз деп өзүбүздү ошондой көрөбүз да. Элдин сураган ырларын ырдап, Кыят деп топтун түзүлүп калышы дагы ошол эл коюшкан да. Эми бизде кыргыздарда эмне көп, той көп да. Анан ошо тойго чакырышып, бир чакырган жерге 5-6 жолу чакырган учурлар болгон да. Анан ой баягыларды чакыргыла, кайсы балдар, жанагы балдар сонун ырдашат экен. Булар баарын кыйып түшүрөт. Кайсы балдар кыякчы балдар, кыят деп атып ошо менен Кыят болуп калды. Анан бир учурда дагы ошо Миңкыял FM радиосуна конокко барып калдык. Ал жактан дагы ошо элдер баягы Кыят деген топ турбайбы деп анан ошо менен ошо Кыят болуп калдык. Сонун бул топтун түзүлгөнүнө канча убакыт болду? 5 жылдай болуп калды түзүлгөнүнө. Ар бир эле чыгармачыл адамдын ушул чыгармачылыкка келген өз жолу болот эмеспи? Бул музыкага болгон кызыгууңар кандайча башталган? 11 класс бүтүп келип эле ошо музыкальный училище Мурат Гуренкеев атындагы музыкалык окуш айында тапшырып, ошол жака окуп эле башынан эле ушул кесипти тандап баштаганбыз. Анан калганы ошол өзүбүздүн чөйрөбүздө жолубузда таанышып, топ түзүшүп. Саламатсыздарбы? Биз деле учурашып калгылы, кандайсыздар? Айылда жүргөндө баягы ырганга кызыгып, ырчы байкелерибизди көрүп, гитара ойногон баягы кыйын байкелерди көрүп кызыгып, биз деле 11 класс бүтүп келгенден кийин, бияка келгенден кийин анан музыкальный училищеге тапшырып, анан ары өркүндөтүп кызыгып калганбыз. Мен деле ушул бала кезден кыялданып, негизи 2010 жылдары бир Нарында конкурс болот. Жаш таланттар деген конкурс болуп турчу, азыр деле болуп турат болуш керек. Мектеп аралык, анан район аралык, анан областной болуп анан республикага келишти да. Ошо жаш талант деген фестиваль болчу. Анан ошол жака акындык өнөр менен, акындык өнөргө аябай эми азыр деле кызыгып. Барына чексиз. Барына чексиз. Ошол өнөргө болгон кызыгуум күчтүү. Анан ошондой акындык өнөргө кызыгып жүргөндө устатыбыз Жеңишбек байке, Алты Уткучев ошол алып акындар Нарындан Бишкекке айтыш коомдук фондуна алып келип, ошол айтыш мектебине кабыл алып киргизишкен. Ал айтыш коомдук фондуна ошо Элнурбек Иманалиев устатыбыздын колуна түштүк. Анан ошол устаттардан көп сабактарды алдык. Өнөр ошту, өнөр жугушту дегендей. Сыныктан башкасы баарысы жугушту эмеспи. Мен деле ошол кичинекей кезден баштап ошол өнөргө болгон кызыгуу келип, анан кийин эми
бизде дагы бир өнөр, анан шоу бизнес, анан биз кээде да эркелетип той бизнес деп коебуз. Анан турмуш шартына байланыштуу азыр той бизнестен шоу бизнеске өтүп бараткан убагыбыз. Жакшы, сонун анан ошо негизи үй бүлөлүк жагдайларда дагы үй бүлөдө колдобогон адамдар дагы болуп калат эмеспи? Сиздин үй бүлөңүздөр колдодубу бул чыгармачылыкка келгенге чейин? Колдойт. Азыр деле аябай колдойт. Кичинекейибизден ошо мектептерде ырдап конкурстарга катышып калганда, концерттерге катышып калганда баары колдочу. Ошо колдоп тапшыр окуу, музыкант бол, ырчы бол деп ошол аркылуу анан келип калганбыз. Азыр деле колдойт. Кичинекей бир аз ийгилигибиз болуп калса, эң биринчи көрөрмандарыбыз, ошо үй бүлөбүз, ата энебиз, бир туугандарыбыз көрүп, сүйүнүп, жакшы сөздөрүн айтып калышат. А сиздинчи эң колдогон адамдарыңыз ким болгон? Колдогон деле киши жок экен чынында. Атам колдоп, апамдар колдоп турчу. Байкем жол көргөзүп калды да. 11 класс бүтүп келгенден кийин ай эмнеге тапшырасың, экономист болосуң, госжумуштарда иштейсиң депчи. Мен айылдан эле ырдап, гитара ойноп, ырдаган аябай кызыкчубуз да. Анан ырчы болсок, таанымал бир ырчы болсок деп жабай кыялданып. Анан 9 классты бүткөндөн кийин Күрөңкеевке тапшырам деп чыктым. Үйдөгүлөр болбой койду. 11 класс эле бүтүп бирото кет, чогуу кетебиз деп, көчүп кетебиз деп ошондой болуп анан 11 класс бүтүп келгенден кийин да тапшырам деген ойлор болду да. Бала эме болуп, өрүт болуп да, өзүм билип, 5 айлыга чейин келип тапшырам деп Күрөңкеевке чейин барып. Бирок байкемдер уже документтерин баарын дайындап, МУКка эметип коюштур да, экономистке тапшырасың депчи. Анан кийин үйдөгүлөр угуп эле ошо менен бир жыл экономисттин окуусун окуп жүрдүк МУКта. Анан ал жактан ырдап, гитара ойноп, ал жактан жакшы болуп кеткенсиң. Тиги ректорлор менен жакшы болуп, иш-чараларга, концерттерге чыгып, сабактарым өзү бүтүп. Группалаштарым сен жакшы ырдайт экенсиң, ойнойсуң го, бияктан не кылып жүрөсүң. Башка жака тапшырбайсың, өркүндөтпөйсүң деп ушундай эле сөздөр болуп жүрдү да, айланамдачы анан. Өзүм да не кыларын билбей калдым. Бирок өзүм биякта көксөгөн ошол болчу да. Музыкалыйга тапшырып, ырчы болоюн депчи. Анан аякта бир жыл окугандан кийинки жыл анан Күрөңкеевке тапшырып, ага да өзүм билип, барып Күрөңкеевке бара калып, агайлар менен сүйлөшүп, качан эмне болот деп. Үйдөгүлөр билбейт аны. Тапшырамбы, тапшырбаймбы, өзүм билип жүрөм да. Анан ошол өзүм билип эле Күрөңкеевке тапшырып, гитара факультетине тапшырып, ошол жактан дальше кызыгуулар дагы ошо менен уланып кетти. Суроо ушундай белем негизи. Башка өтүп кеткен жокмунбу? Старобек мырза, топтун жетекчиси катары бул кыят тобунун өзгөчөлүгү эмнеде деп ойлойсуз? Кыят тобунун өзгөчөлүгү бул жигиттер биз деп эле айтайын, эми чогубуз да. Ар кандай музыкалык инструментте ойной алышып, бүт бардык музыкалык инструменттерди ойношот. Анан биринчиден эми сөзсүз түрдө адамкерчилиги, ыйманы, тартиби, жүрүш турушу биринчи кезекте. Андан кийин анан өнөргө болгон мамилеси жакшы болгондон кийин, демек элге болгон мамилеси дагы жакшы да. Эл менен жакшы мамиледе болсоң, элдин алкышын алып, элдин батасын алып, элдин эрке баласы болуп жүргөн андан жакшы. Ошол менен эми балдардын түшүнүктөрү дагы немелери, дүйнө таанымы да кенен. Ошон үчүн да топ көпкө чейин сакталып жүрөт болуш керек деп ойлойм да. Өзгөчөлүгү ошондо. Сахнага биринчи чыккан учурлар эсиңиздерде барбы? Кандай сезимдер болду эле? Сахнага чыккан учурлар мектепте болгон, карнавал коет го, бал маскарад 10 класста болуш керек. Ошондо анча-мынча ырдап жүрчүмүн да, гитара кармап, анан классташтарым, эже агайлар көрүп калчу, анан сен ырдап кой деп, 1-2 ыр беришкен, ошондо ырдайсың деп. Ошого дайынданып, гитара анда ойной албасам деле керек, бир аз окшоштуруп, анан ошондо чыккан экен бул жаңы жылда.
чыгып баягы сахнага чыгарды аябай толкунданып баягы эл катары эле чыккандан кийин эжегайлар көптөр билбейт эле да башка сабактан бирге жетекчи аларда эми Бекзат ырдайт турбайбы деп ошол жактан аябай толкундануулар болуп мектептен чыккам бал маскарадта. Сизде кандай сезимдер болду эле? Бизге деле ошондой экен. Мектепте кичинекей кезимде альбом айрамда ошо баягы 4 сабырларды жаттатып, окуучулар бирден чыгып декламация айтып атканда үйдөн апам ырдай берчи. Анан апамдан угуп Рыспай Абдыкадыровдун ырларын ошо кулакта сиңип калса керек. Ошол ырдырдап эми анда сүрүм экен деле, толкундан экен деле билбесе керек, бирок ошо ата энелер аябай ырашчылыгын айтып, чоң ырды жаттап алыптыр деп бир кол чаап ачкандай эсимде. Эми андан кийин деле болот, сүрдөп калабыз. Азыр деле сүрдөп калышабыз. Азыр деле ары чыкканда чыгарып Эң алгачкы ошо кичинекей кезде болуп. Кыят тобу болуп ошол концерттерге чыкканда эң унутулгус концерт кайсы болгон? Эми концерттерге деле көп чыга элекпиз. Биз ошо элдин ичинде эле жүрөбүз. Эми филармонияга чыгып ырдап жүрөбүз. Андай деле көп кээде эми баягы бизги жалаң жандуу болгондуктан ырдап аткан сүрдөп ырдап аткан текстин дала эле унутуп калган күндөр болот да. Анан эми биз үчөөбүз болгондуктан баягы мындай цепное дыхание деп коебуз го. Мисалы мен унутуп токтоп калсам экөө улап кетет. Жылысбек унутуп токтоп калса экөөбүз улантып кетебиз. Билдирбей кошулуп кетебиз да. Анан анча деле неме болбой калат. Дала эле күндөр болду. Унутуп сахнага чыккандан кийин элдин сүрөөсү адамды мындай бир башкача сезимге алып келип коет го. Көп эле болот. Элдин сүрүү деп калбадыңызбы? Эң көп толкунданган ким араңыздарда? Бизден эң толкунданган Бекзат мен гана эме мен кичине эме тартынчагараакпыз бираз. Толкунданып кетебиз кээде. Жок, негизи мен деле толкунданам. Мындай эмелерди айтса болобу? Болот. Валлай катты окшойт. аны айтпайлы го эми. Аны өзүмчө айтайын деп. Толкундоо эми болот да. Дайым толкунданып, сүрдөнүп турбаса, мындай жыйынтык болбойт да. Ар дайым толкунданып туруш керек да. Жоопкерчиликти сезе билиш керек. Анан жоопкерчилик сезе билгенден кийин анан жылыштар да болот болуш керек. Жакшы. Ар дайым эле толкунданып турабыз. Аны кайра мындай биз эми топ көпчүлүк деген көпчүлүк да. Топто андай нерсени айтпаш керек да. Сен тигинтип калдың, мынтип калдың деген болбош керек. Бекзат сүрдөп турса дагы ой деш керек. Төрөбек жаңылып турса дагы унчукпаш керек. Жакшы деген неме менен сөздөр менен бири-бирибизге дем берип алга деген эле сүрөнү колдоо кылып туруш керек да бири-бирибизди. Демек, ырдап жатканда эркин көрүнгөнүңүздөр менен баары бир ички сезимде толкундануу болот, Сөзсүз болот. Көрүүчүлөр көбүнчө даяр чыгарманы көрөт да, бирок ошол чыгарма жаратып атканда артында кандай бир оорчулук, кандай жоопкерчилик турарын билишпейт. Чыгармачылыкта эң оор мезгил кайсыл болду сиздерде? Чыгармачылыкта эң оор мезгил эми мындай да, биз азыр өзүбүздүн жеке чыгармачылыгыбызды, өзүбүздүн автордук ырларыбызды дайындап койгонбуз да. Мисалы менде бир альбом ыр бар. Элүү алек мисалычы. Жылдызбекте, Бекзатта. Бирок бизге аябай жагат деп айтып атпайм. Биз элдин эрки баласы болуп, ошо элдик чыгармаларды ырдаганыбыз жагат. Себеби эл эмнени сураса ошону ырдайбыз деп атпаймынбы. Анан бизде көптөгөн агаларыбыз, аталарыбыз, апаларыбыздын сонун керемет кыргыздын ырлары бар. Ошолорду аткарганыбыз аябай жагат да. Биздин чыгармаларды уга турган баягы берилип мындай ырдын күйөрманы боло турган
көрөрмандар кичинеден чоңоюп келе жатышат. Азыр ар бир муундун өзүнүн немеси болот экен да, угарманы. А биз ошо жана эл арасында биздин аталарыбыз, апаларыбыз уккан ырларды ырдайбыз да. Азыр заман такыр башкача болуп кетпедиби? Ырдын могу неме чөйрөдө дагы чоң революция болду да. Немеде. Ыр дүйнөсүндө дагы. Анан ага үстөгө восток деп жана искусственный интеллект деген да чыкты. Ал өзүнчө дүйнө болуп атат. Аны уккандардын да өзүнүн көрөрмандары бар. Ал аккордеон, гитара, комуз менен жандуунуку такыр башка. Жана Баястан, Бегиш дегенде алар такыр башка. Биз ошо өзүбүзгө жакканын тандап ошо элдик чыгармачылык, элдик ырлар, элге, калың элге кандай кайсылыр жакшы неме өтүмдүүсү жакшы болуп, укулуктуу болсо биз ошолорду ырдап келатабыз. А өзүбүздүн ырларды чыгарганга элге тартуулаш үчүн биздин угармандар азыр дагы кичине эми чоңоюп атышат. Дегенмен жаш муундар да. Жакшы түшүндүрө алдым. Пикир келишпестиктер болобу топ болуп иштөөдө? Болот, ичара. Болгондо андай мисалы баягы негизги жумушубуз ырдап аткандан кийин эң биринчи кыла турган иш кайсы болуш керек? Ошого менин оюмда башка, Бекзаттын оюнда башка болушу мүмкүн. Ичара кичинекей эле, бул чоң деле айтышым эмес, бирок суроого жооп болсо болуп турат ичара. Идеалдуу эч нерсе жок го. Мүнөзүбүздөн болуп калат. Бирок анын баары жөн эле убактылуу нерсе болот. Сынды кандай кабыл аласыздар? Бекзат мырза айтсаңыз. Сын жакшы эле кабыл алабыз эми туура жагына. Башка бул чөйрөдө жүргөн коллегалар, достор айтып калышат. Мындай кылсаңар болот. Мындай жериңер мындай болуп атат деп. Мани бербейсиң, анан бирок топко келип айтып, өзүбүздүн кемчиликтерибизди талкуулап, биягыбыз мындай болуп атыптыр. Бул жерибизди оңдошубуз керек экен, биягын азайтыш керек экен деп туура эле кабыл алабыз. Сын деле көп деле болбосо керек бизде. Анда санда болот эми. Бирок жалпысынан аябай деле сын көп боло элекпиз. Чынында. Биздики сонун да, Кудайга шүгүр. Биз айтып атпаймызбы, элдин эрки баласы болуп, элдин ырларын ырдап жыргай беребиз. Анан кайсы бир күнү кайсы бир агабыз же эжебиз келип, ай мындай кылбайсыңарбы, тигиндей кылбайсыңарбы деп айтат деп күтөбүз, бирок биз жети эми ошол биз аткарып жеткиргенибиз деле чоң салым болот болуш керек алардын чыгармаларыначы, эми авторлоргачы. Бирок эми автордук укук деген да бар. Эми ал жагы кандай? Эми биз эми өзүбүз чертип, жандуу аткарып атабыз да. Мисалчы, эч деле мындай кыжалат Биз жутулмайбыз да, башкалар аябай аракет кылышат го. Хайп болуп кетели, хит бололу, популярный бололу депчи. Биз болгон турушубуз деле ошо инструменттер менен эл аралап, эл ичинде эле. Анан көп мындай хайп деле кармайбыз да, көп деле. Жана ошонун үчүн да мүмкүн көп сындар болбойбу. Аябай баягы пакет оронуп деген сыяктуу. Тоодо болсо, тоодо ырдайбыз, суунун жээги. 5 кол тең эмес да. Ар кандай элдин арасында, ар кандай мисалы. Кээде ачык айтайын, укмуш байлар бар. Орто 5 кол тең эмес да биздечи. Баарыбыз укмуш, мындай Кыргызстанда укмуш баарыбыз 100% мындай. Бир бай анан жакыр деп деле бөлгүм келбейт, бирок андай өзүнүн немеси бар да эми. Бирок мамиледен, немеден ошол билинип калат да жигиттер, мына кээ бир жерге барасың да, мына сөздүн ачыгы да. Кээ бир жерге барып, мисалы, бирок мунун деле баарысын ата бабаларыбыз айтып коюптур да. Тойго барсаң той бар депчи. Кээ бир жерден ачка кеткен да күндөр болот да. Мисалы, тойго барып алып,
кээ бир жерде ашка кеткен да күндөр болот да. Анан кээ бир жерге барсаң мындай сонундай эмесчи, мындай кемеген түйүнө отургуза калбай кел шорпу ичкиле депчи. Анан ал шорпусунан алып бышып аткан этинен алчу кесип берип, андай келгиле курсак тойгузгула, анан ыр табылат деп тим эле барып алактап. Сонунда кеткиң келбейт аяктанчы. Кайра кечке ырдап. Кудалар менен ошо кудаганы А кээ бир жерге барасың да. Өздөрүнчө эле отурат мындай. Эми бизге эмне баягы жашпыз, балабыз. Биз айткан тиги гонорарыбызды төлөп берсе акчабызды алып кетип калабыз дегендейчи. Мындай да, кээ бир жерге барсаң жанагынтип бөйпөлөңдөп тим эле укмуш береринен эме таба албай укмуш да, анан огуш бетер ырдагың келет да. Кээ бир жерге барсаң кээде эми баягы катуу, ачуу айтып албай элем баягы. Киши катары да көрбөй калышы дагы ушундай бир абал болуп калат да. Ырдап атасыңбы, ырдаган жоксуңбу, өздөрүнчө бака шака келип анан ырдап атсаң ырың укпай турса, мисалы эр күнүм баары качат да. Ошол эле моментте жана беркиндей карапайым жана кемеген түйүнөн жана от жагып отуруп неме болуп, аяк тим эле кол чабышып, кошо ырдашып. Анан койбой турчу, мага чертип берип койчу деп анан Жылдызбек чертип берет. Сонун ырдашып, сонун моменттер болот да. Бирок анын баарына көнүп калдык. Азыр баягыда да эле. Балдар мени карашат, эмне кылабыз деп. Эмне кылмай оңчуп эле чертип отура беребиз, эмне деп чертип берип коебуз. Көп нерсени баягы ичке мындай жутканга туура келет да. Анан аякка алын баарына көңүл бөлүп, тигиндей бул мындай десең, топ эртең эле чачырап кетчүдөй. Өзүбүздүн жеке мамилебизден эмес, ошо тиги калың элдин кылган мамилесинен дегендейчи. Беш кол тең эмес да, сонун адамдар бар. Иттей сонун адамдар бар. Анын баарысына көңүл бөлүп отурсаң, көбүнчө жакшы жактан энергия алганга аракет кылабыз. Тигиндей экен, сонун экен, мындай сонун ырдады депчи. Кээ бир эми эл арасында укмуш таланттар бар да. Кээде биз Жылдызбек болуп чертип бергендечи. Чертип коштоп ойноп бергенде укмуш ырдагандар бар да. Айылда жеңелер, тайкелери дегендечи. Сүйлөсөңөр боло. ушундай болуп калат. Анан кээ бир жерге барып үйүнүн ачылбай барат, же болбосо көңүлдөнбөй, настроениең жок болуп калышы мүмкүн. Ошол моментте ырдап атсаң, эми бир тойго депчи, анан арасынан бирөө чыгып аябай жакшы ырдап салат. Анан үчөөбүз кой жигиттер ырдайлы деп, биякта аябай күчтүү музыканттар бар экен, жакшы ырдагандар бар экен депчи. Алар сразу билинет да. Кээ бирөөгө билинет, кээ бирөөнү билинбей калышы мүмкүн. Анан анча-мынчаларга билинбей калса керек деп, өзүбүз настроение ошо ырдап калган моменттерде болот, анан кайра кой деп күчтөнүп ырдайлы, дүкүлдөйлү деп калабыз. Негизи көбүнчө менин оюмча 80-90% жакшы кабыл алып, жакшы колдоп, карапайым эл жакшы дем берип турат. Ошон үчүн дагы ишибиз ийгиликтүү болсо керек. Анткени биринчи эле байлыгыбыз ошо угармандар да угуп берсе, анан кээде ушундай моменттер болуп калат, сөкөйгө айткандай. Бирок жалпы жолунан эми ошол эл колдоп, эл уккан үчүн жакшы бизге. Анан эми баары сөз берип калып эле айтып калганыбыз болбосо, биздин милдет баары ырдап кетүү. Негизинен жакшы баарысы. Сиз жогоруда шоу бизнеске аралашып жаткан кезибиз деп айтып калдыңыз. Азыркы шоу бизнеси да аябай тез өзгөрүп жатат. Угармандын табитин кармоо дагы оңой эмес. Айтсаңыз, бүгүнкү кыргыз музыкасына кандай баа бересиз? Бүгүнкү кыргыз музыкасы укмуштуудай азыр өнүгүүнүн үстүндө. Жана айтып атпаймынбы, үстөккө босток деп анан искусственный интеллект чыкты, мисалчы. Азыр эми могу бара-бара, мисалы 10 жылда
аябагандай башка немеге деңгээлге түшүп кетиши да мүмкүн, көтөрүлүп кетиши да мүмкүн да. Азыр могу биздин эми белгилүү композиторлорубуз азыр эми мисалы могу искусственный интеллект дагы канчага чейин барат, азыр биз неме айта албайбыз да. А бул жанагындай мисалы чыгарманы жазыш үчүн сөзсүз түрдө композиторский тиги нота менен немелерди нотага түшүрүп жазышкан да. Азыр болсо эмне нана деп койсоң эле бүт өзү даяр нотага түшүрүп полный неме кылып берет. Анан ошентип атса келечек кандай болот деген да ой келет. Жакшы жагынан алсаң ал жакшы укмуш чыгармалар жаралат, укмуш нерселер. Эми алдыңкы 10 жылда мүмкүн деңгээли ылдый түшүп кетиши деле мүмкүн. Алдыңкы 10 жылда чыгармадагы эл анча кызыкпай да калышы мүмкүн болуп атпайбы азыр. Азыр укмуш мындай тез убакыт деген аябай мындай өтүп, азыр неметкенге ал болбойбу дегенге дагы убакыт болбой калып атат да. Менимче эми жакшы эле болуп туруш керек азыр. Азыркы деңгээли укмуш эле азыркы немеси жакшы эле гүлдөп, өсүп, өнүгүп келатат. Азыр шоу бизнес жагы дейбизби, эстрадный багыт жагы аябай өнүктү чынында. Ар кандай стилдерде катнашчылар көбөйдү. Негизи бир 5-10 жыл мурда Казакстан, Өзбекстандан аябай эле артта да болчу да. Азыркы Кудайга шүгүр, ырчылар көбөйүп, стилдүү ырчылар көбөйүп, Казакстан, Өзбекстан СНГнын ичинде топко чыгып, алардын катарына келатат да, өсүп. Бул арты менен Кыргызстаныбызда орус тилдүү жаштар көп да. Кыргыз тилге кызыкпаган, кыргыз тили орусча сүйлөйбүз деген жаштарыбызды бургойду да. Ошол стиль менен өздөрүнүн ырдоо манерасы менен элдерди, жаштарды кызыктырды. Бул менен дагы Кыргызстаныбызга чоң салым деп ойлойм. Ошо эстраддык маданият, өнөр жагы мененчи. Азыр деңгээл Кудайга шүгүр. Сонун көптөгөн ырчылар чыгып атат. Таң калыштуу да, биринен бири өтүп атат. Ар кандай сонурлар чыгып атат. Искусственный интеллект эле чыгып атат, бирок буягынан карасаң, жаштар биринин артынан бири чыгып атат. Бирок биз башка болот, бирок өзүбүздүн көз карашты айтканда аябай сонун, жакшы деңгээлде келип калды. Көбүнчөсү сурап атышат ошо. Темизлер ушу элдик талант болуп эле, элдин ырларын ырдап эле жүрө бересиңерби деп. Анан биз да өзүбүздүн автордук ырларыбыз бар деп айтып атпаймынбы. Бизден дагы салым болсун деп футбол жөнүндө ыр жаздык. Кыргыз футболу акшумкарларга деп. Бизде Кудай буйрса эми 1 ай калды окшойт. Да? Аренанын ачылышына. Бишкек арена. Укмушта эми сонун аябай күтүп атабыз да. Ошого акшумкарларга деп эми дем болсун, бизден салым болсун деп Жылдызбек айтып калды, футбол жөнүндө ыр жазыш керек деп. Анан футбол жөнүндө ыр жаздык. Кандай жазганыбызды Жылдызбек айтып берсин. Кызык экен. Ырдын автору Төрөбек байке өзү. Ошол футболго да аябай мамлекет тарабынан көңүл бөлүү көп болуп, өнүгүү болбоду болушунча. Мисалы биз барып топ ойноп гол киргизе албасак дагы өзүбүздүн жол менен ырдап, ошо бир адамга болсо дагы укканда туура дем берсе биз үчүн чоң жеңиш деп ошондой максат койгонбуз. Анан сөзү Максат Жаңгазиев агабызга таандык, обону Төрөбек байке таандык. Кыргыз футболу деп ыр жаздык. Жаралуу тарых болгондо чуңкур жактан келип жазылган. Телефон ар кандай убакта келип калат да. Обончу. Өзүңүз айтыңыз обончу. Эми биз немеге тоого барабыз. Ар кандай жаратылыштын койнунда кыргыздар эс алганды жакшы көрөбүз го, мындай шерине деп 50 жылдык деп мындай тоо
форель балык жейбиз деп мына биздин аларча мына чуңкурчак деген сонун жайлоолорубуз бар. Бир ошол жактан бир жакшылыктан келатканбыз. Анан келатып элем баягы табият, жаратылыш укмуштайм. Анан ушинтип келатып эле жигиттер болуп алдыга план түзүп, кандай ырдасак болот, элдин ырларын эле ырдай беребизби деп анан эми бака шака болуп келатабыз үчөөбүз. Кандай ырлардан ырдайбыз деп анан элдин ырын ырдасак ырдай беребизби аркы берки деп. Анан ошо эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң, ошо элдин ырын ырдап эле ушундай болуп атпайбы? Шүгүр деп келатабыз. Анан неме Инстаграмды ачып отурсак эле ошо арена салынат аркы берки, анан ушундай болуп калды да. Жаңылыктардан угуп анан Жылысбек айтып калды ошо футбол жөнүндө неме болуш керек. Анан Бекзат айтып калды футбол жөнүндө вообще ыр жок го, биз ошо эми оюбузда эми үчөөбүз экөөнүн оюнда айтып атат да. Футбол немеси багыты жакшы өнүксө ошо спортсмендер футбол жөнүндө биз себеби дегенде бизди спортсмендер да чакырат, пенсионерлер да чакырат, милиционерлер да чакырат, мисалычы чаканып отуруштарыначы. Анан ар кандай кесиптин ээлери чакырат, анан алар сураган ырды дашыбыз керек да. Анан спортсмендер ошо футболисттер чакырып калса, футбол жөнүндө ыр жок го деп анан давай футбол жөнүндө ыр жазып көрөлү, жазабыз болуп атып. Анан ошол жактан чуңкур жактан келатып жолдун жээгине, каналдын жээгине токтоп, бактын түбүнө келип гитараны алып чыгып, анан ар толгон бер толгон кичине кылдыратып алып кетип калдык. Анан ошентип жүрүп анан кандай жаралганын деле билбей калдык, сонун кайрыктар менен. Буюрса футбол жөнүндө ыр жаздык. Сөздүн кыскасычы. Акшумкарларга деп атын койдук. Бекзат гитара менен эсти. Анан Кудай буйрса эми тилегибиз, жаштын тилегин берет дейт. Эми биз жаш эле балдарбыз да. Анан жакшы тилегибиз ошо өлкөбүз өнүгүп, өсүп, дүйнөнүн бир дүйнөдөгү элдер суктанган өлкөгө айланып, ошо аренанын ачылышында ошол ырды ырдасак деген тилегибиз бар да. Анан азыр клибин дагы мындай тартып бүтүрдүк. Анан биздин болгон баягы камчыга сап, бычакка сап дегендей оюнчуларыбыздын баарысын ошо клипке кошуп, ошо жакшы аракет кылып клипти бүтүрүп койдук. Ырдын футбол деген, Акшумкарларга деген ырдын сөзүн Максат Жаңгазиев деген дос балам жазды. Могу 25-inde поэзия кечеси өтөт ошо Максат Жаңгазиев деген акын. Эми убактысы болсо да сиздердин студияңыздарга келет болуш керек эми көрүп атса. Учурдан пайдаланып жигиттердин атынан ыраазычылык билдиребиз Максат Жаңгазиев. Ыраазычылык билдиребиз. Калеңиз көчүрүбүз. Ал бир укканда эле аябай колдоду да. Чын эле ушу футбол жөнүндө ыр жооп. Айыма Айылчиева деген ырчы кыздын ыры бар экен. Анан башка жок экен да. Анан кечке эле баягы махабат темасында ушинте бербей мындай Жылысбек айткан ошо ырыбызды укканда баягы дем күч ала турган, мисалы кичинекей 1-2 класстын балдары же бала бакчадагы балдар ошол ырдап футбол ойносо жакшы да. Биз өзүбүз да ыраазы болуп баягы кечке эле күйдүм анан күйдүм чок деп ырдай бербейчи туурабы? Ошондой жакшы тилек, үмүт, максаттарыбыз бар буюрса. Жеке чыгармачылыгыбыз ошол бирөөнү бисмилля деп чыгарып көрдүк ошол Акшумкарларга деген чыгарманы. Калган чыгармабыз азыр сыр боюнча сакталып турат. Буюрса эми дагы кандай жүрүш болуп кетет аны алдыда. Репертуарыңызда канча ыр бар? Жеке чыгармачылык боюнчабы?
жеке чыгармачылык боюнча топтун чыгармачылыгы? Топтун репертуарында ырлары чексиз. Кыргыз элинде канча чыгарма болсо, ошонун баары биздин репертуарлар. Биз ошонун баарын ырдашыбыз керек. Эл эмнени сураса, бүт ошону ырдашыбыз керек. Ой, тиги студенттер жөнүндө ырдашыбыз керек. Ата мекен жөнүндө, эл үй жаш жөнүндө, керек болсо шерине жөнүндө. Мисалычы, биздики ошондой. Биз ошо агаларыбыздын, эжелерибиздин чыгармаларын ошо элге жеткирип, ортодогу бир аткаруучубуз. Эрке балабыз, элдин эрке баласы ортодогу ошо элге жеткирип, баягы чоң алып ырчылар менен элдин ортосундагы эле аткаруучубуз. Ошону баса белгилеп айтып коюшубуз керек да анан булар жакшы тиги шоу бизнес деп укмуш баягы айткандай болуп кетишкен турбайбы? Эмне үчүн биздин ырларды ырдап ушундай бизнес жасап атышат деген суроолор болбосун. Биз ошол алып ырчылардын ырларын элге жеткиргенге чоң салымыбыз бар. Керек болсо бизге төлөшү керек дегендейчи. Калуучубуз дейм көбүнчө. Ыр жаралгандай негизи ырдалып турса жакшы да. Ооба. Кимдин ыры болсо деле элге ырдалып турган жакшы болуш керек деп ойлойм. Бир эле өзү эле аткарыш керек эмес депчи. Антан тем более азыр бизге окшогондор көп да. Бизден кыйындар бар. Анан көп жерден репертуар чечип коет экен да. Баягы эле айжарык карындаштар тап жүрө берсең, анын баары эле ырдайт. Биз деле ырдайбыз. Анан эл көз карашына, эл эмнени угуп атат, эл кайсы ырларды жакшы көрөт. Тренд болуп аткан. Анан тойго чакыргандар баягы ойлойт да, келгенде эле баягы эле катардагыларды ырдайт депчи. Анан барганда башкаларды ырдасаң, мисалы баягы зарубежный ырдап калабыз да. Итальянский, өзбекский, казакский, казак айма ошолордун арасынан баягы булар репертуарда башкача экен деп ошо репертуар көп жерден чечип коет да. Биз ошо тиги биздин эле ата мекендик биздин агалар ырчы эжелерибиз агаларыбыздын ырлары эмес, дүйнөлүк чыгармаларды дагы ырдайбыз да. Ошол эле мододо дагы бүт итальянский ырларды жеке баарысын ойнойт аккордеон менен. Көп сүйлөй атат деп наме берип окшойт. Анан барган жерден таң калышып анан чакырышат да. Топ жана өзгөчөлүк деген суроо бербедиңизби? Ошого дагы ушулар да. Ушундай. Негизи музыка менен эстейт го. Мисалы бир классташтар чогулуп, балким өздөрүнүн 11-класс бүтүп аткандабы же бир убакта ошол бир ыр хит болуп, 80-жылдагы ырларбы же 90-жылдагы ошол убакта кандай жакшы күндөр өткөн, кандай сезимдер болгон, ошону эле биз барып жандуу аспап менен аткарып бергенде аларга бир жакшы көзүрмөн болот окшойт да. Ошон үчүн жактырып калгандар ошол болсо керек. Бир эле ал жылдагы эмес, азыркы эле бүгүнкү кечээки тренд болуп аткан ырлар деле. Анткени азыр угармандардын дагы ыр боюнча дүйнө таанып өтө чоң кенен, менин оюмча. Аларда бир эле айлампанын ичинде ырларды уга бербейт. Бардык ырларды угушат. Ошон үчүн суроо талап да көбүрөөк болсо керек. Анан суроо талабын аткарсак, ал дагы жакшы. 80-жылдан баштап 2026-жылга чейинки хиттерди ырдайбыз да, ошо эл эмнени сураса. Жакшы. Сапат же популярдуулуктун ортосунда тандоо болгондо кайсыны тандайт элеңиздер? Бардык нерсе убактылуу да. Суроо башкача суроо. Эми бул үчөөбүз тең жооп беришибиз керек экен да. Бугачы ар ким өзүбүздүн ой жүгүртүбүз, өзүбүздүн кыял максатыбыз бар да. Жылдызбектен баштайчы жеке. Эмне деп ойлойсуң? Ошону айтчы кана. Сапат же популярдуулук, сапат эле болсо керек. Менин оюмча сапат эле болсо керек. Сапат качан болгондо популярдуу жак деле жакшы да негизи. Сапат жагы деле эки жак тең жакшы экен негизи, мындай элүү экен да. Менин оюм популярдуулук жагы го дейм, популярдуу болсоң. Мен популярдуулук жакты көп тандамакмын. Себептен өмүр 5 күндүк, мисалчы. Туура айтасыз. Сапат бойдон калып калган. Эми убактылуу дегенде эми өмүр кыска да. Мен жеке оюмда
өзгөчүлөр кандай жалпы топтун жолу популярдуу болду. жок мен жана айтпадым өзүбүз ар бир өзүбүз жооп берели депчи. Мен тандайт элем убактылуу кайсы эмне дедиңиз? Сапат же популярдуулук? Сапат же популярдуулук дедиңиз э? Мен популярдуулукту тандамакмын. Себеп дегенде сапатка иштеп алып, мисалы эми сапатка иштегенде мисалы сүйүү тууралуу чыгармалар менен далай сен өтүп кеткенден кийин сүйдүң күйдүң деп бирөөнү ырдап укмуш сүйүшүп анан неме болуп ызы чуу болуп ажырашып тиги неме болуп тиги көрдөй жатсаң да тыныч жатпай неметип турган чакты убактылуу хит бол, убактылуу жашоодо өтүп кет, унутулуп кал, ошо менен жакшы да. Сапат деле Сапатка иштеп алып негизи, тиякта жатсаң сапаттуу болчумун деп туруппу? сапатыңа деле карабайт да. Сапатка тирүүлүккө сапатка иштеп коюп бир жакта ызы чуу кылып тиякта жаткандан эмне пайда? Негизи ичари ушинтип эмес да. Азыраак бөлүгү сапат болуп калды да, значит вообще жооп. Сапаттуу популярдуу болгусу келет ойын. Сапат жагы деле жакшы көрүнөт. Тулпар тушунда күлүк деп кыргызда бекер айткан эмес да. Тушунда чурка күлүк бол, андан кийин кайра тим эле артка кайтаргыс күндөр болот да. Ошон үчүн тулпар тушунда күлүк, Ошо негизи тушунда чурка. мен оюнда популярдуулуктун кереги жок деп деле айткан эмесмин. Сапаттуу анан популярдуу болсо жакшы болуш керек. Ой тура эле баягы Экөө сапат. жаап салды. Мейли. Ышыл аман бололчу. Бар болобу. Көңүлдөрдү ортпайлы дегендей. Баарына шүгүр. Баарына шүгүр. Негизи топ түзүлгөндө бизде дегенчи. Мисалы жеке менде творческий кризис болуп атты да. Творческий кризис болду. Мен ошо башында акындык өнөр менен баштап, Айтыш коомдук фондунда канча жыл окуп, Элмир Иманалиев устатыбыздан сабак алып, Жеңишбек байке, Азамат Болгонбаев, Амантай Кутманалиев, Шекербек агай, Максат агай, баардык эле төкмакын устаттардан жакшы сабак алдык. Анан ортодо устатыбыз да каза болду, баарыбыз билебиз да. Андан кийин ошол кездерде мага дагы аябай неме болду окшойт, мындай творчестводо аябай мындай чоң жоготуу болду окшойт да. Өзүмдү өзүм неме чүнчүп эле ортодо мигрант болуп Москвадагы иштегенге туура келди да. Жөн эле мындай карасамчы. Мисалы, Сапат менен жиберели. жок ошо сапат болбой калып убактылуу баягы неме Сапат болбойт экен деп убактылуу турбу? неме болбой калып деген. Ошончо сапат неме керек да? экен да. Чөйрөдөн тажап эми Кудай өзүң кечире көр. Мисалы кээ бир мындан бир 5-6 жыл мурун 4000 сом деген жакшы акча болчу да, мисалы бир барып ырдап кетесиң. Эми биз мындай тойдо эми башка ырчылар эми Мирбек Атабеков ал такыр башка тема, популярдуу ырчыларчы. Биз карапайым мисалы элдин арасында жүргөн таланттар дегенге 4000 сом жакшы болчу да. 5-6 жыл мурун. Барасың 1-2 саат ырдайсың, 4000 сом алып кетесиң, жакшы болчу да. Анан ошол акчага да барбай калган күндөр болгон да. Тажап мындай койчу аркы берки депчи. Анан Москвага баягы кесипти алмаштырам деп. Кыйын болуп Москвага бардык. Ар кандай жумуштарда иштедик. 5-6 жумушта иштедим. Суши жасап, повар болуп иштедим. Стройкада иштедим, грузчик болуп иштедим, магазинде иштедим. Дагы Пицца чыгарганда атмас беле? аны эми айтпа. Ушул дагы бир жумушта иштедим да. Анан могу чыгармачылык адамга болбойт экен. Аябай бук болдум. Ошол тиги Москвага жаңы жеткенде да чоң апам каза болуп калды, мен жаңы жеткенде. Ага топурак салып да келе алган жокмун да. Ошонун баары үйлөр сагынып, анан айыл жөндөр жаздым.
негизи ошо уктап баратат. Айыл жерлер жастан ошол Москвада жүргөндө бир альбом ырга кайрык токтолду да. Анан бияка келип толуктап жасап. Кыскасы ышыл баарын өзүң сезип билбегенден кийин жакшы нерсенин кадырын билбейт экенсиң да. Көп жашаганбыз, көп көргөн билет дегендей. Экөөбүз Анан көп нерсени көрдүк. жанагы 4000 сомго бияка барбай калгам деп атпаймынбы? Москвадан келгенден кийин ой байке болду деп тиги акчасын айта электе эле барып группаны түзгөндө себеби реклама кылыш керек болду, балдарды таанытыш керек болду, группаны таанытыш керек болду. Акчасына деле кызыкпай барып ырдадык, өзүбүздү реклама кылып мындай деп бир 2 жыл почти бекер ырдадык. 2 жыл. Бекер болгондо эмне баягы биз айткан, тигилер айткан, мисалы эл бизди чакырган киши айткан сумманы алып, той бизнес деп атпайбызбы? Ошону алып 2 жыл ошондой кылдык да. Анан кийин 3-чү жылдан баштап анан өзүбүз биз айткан талапты аткарышып, биз өнөрүбүздү көрсөтүп, биз айткан сумманы бере баштады. Ошондо 2 жыл бекер иштеп жүрүбүз да жигиттер. Негизи мен оюмча мындай болсо керек, мисалы 2 жыл дегенибиз менен 2 жыл Бекзат экөөбүз турганда жаңы баштап атканбыз. Ырдап атканда мен оюмча бири-бирибизди сезип туйганыбыз ошол көбүрөөк маани берет болуш керек. Анан ошол 2 жыл жүргөнүбүз, 2 жыл бою ушу кайнап бири-бирибиздин дем алганыбыздан бери түшүнүп, репертуар жаттап, ал убакта бош эле биз окууга барып келип эле. Төрөкбекке жаңы эле келип калган чыр Москвадан. Чыкканыбыз ошол азыркыга менин оюмча пайдалуу болуп тура берди. Менин оюмча. Байкебиз Төкөйкен өзүнүн бар бир альбом ырым бар деп калбады. Ошондой ырлар көп болчу жаңы таанышканда эле анан. Анда тиги Москвадан кайнап келген да ужечи. Кайнап Азыр мотивацияны алып толтуруп келип турду экөөбүз Москвадан. азыр жок. Азыр эмне мындай ырлар чыкпайт атысын жиге айтып коет деген. Токсуз азыр. Токчулук деп. Азыр токчулуктан чыкпайт. Жокчулуктан чыгат турбайбы деп анан чечим кылып койдук. Бирок шүгүр мындай адагы эргүү баягы тулпар тушунда күлөт деп бир эргүү келет экен да чыгармачылык. Ал бул жигиттерде деле келдат буюрса. Бир аккорд дың дегенде Төкөйгө кой тур деп туруп эле ошол жерден басып туруп жазып калчу. Ушундай ишler болгон да. Өзүнчө ойноп отуруп каласың го. Койсоң, мону ойносоң деп. Ошентип далай ырлар чыккан. Азырда ошо бир альбомдун ичинде көптөгөн ырлар. Толтуруулар бар. Топ менен жүрүп. Биздин репертуарга жалпы вообще. Ошонун баарын чыгара алып атабыз. Не жакшы максатыбыз бар. Күзүндө концерт берели деп атканбыз да. Бирок азыр да ойлонуп атабыз да. Тиги ырларды мисалы кыяттоо деп концерт берип алсак, кыяттоо аткарып жүргөн элдик чыгармаларды күтөт да. Элдик чыгармалардын авторлору бар да. Алар кандай болот деп азыр кичине ой толуп атабыз да. Арасына сөз киргизебиз. Эл сураган ырлардычы. Ошо авторлорун чакырып коюш керек дегендей ой кетип азыр ушундай талаш болуп атабыз. Да числообузду белгилеп койгонбуз дворец спортага депчи. Эң башкысы Бишкек аренаны ачып алалы буюрса. Максатыбыз жакшы. Биз аябай жадамсыздык менен күтүп атабыз ошол жака. Биз барып ачылышында Садыр Нуркожоевич барып маңдай уштап турса, биз ырдап, элдер колдоп, канча миң киши болду деп ошондо. 10 000 деп жүрдү эле же жаңы болсо. 50 000 киши. 50 000 киши бар немесе сонуна кереметтэй, сон болду. Ошол жакшы тилектерибиз бар. Жерибизде тынччылык болсун, молчулук болсун. Чакырганыңыздарга рахмат. Суроолор бүт эле мен сураганда коюп. Өзгөр эле кетелди. Өзү эле бүтүрүп койду.
Суалыңыз бар ма негизи? Сиздердин оюңуздарча ата ой бүтпөйт азыр кечке чейин. ата кадамды өзгөртөбү? Дальше уланта берелем да. Мындай. Чайып кеткен жерлерди кеш коңуз. Чөткө эле жооп бергендер. Негизи мындай. Жыл Жакшы эле сүйлөп атасыз. Эми айтыш кыйын го, бир тарапта ар бир адам өзүнчө го. Балким билбейм, өзгөртүш Жылдыз оорусу менен деген сыяктуу. өзгөрбөш да мүмкүн, адамдын өзүн кабыл алганына жараша болсо керек. Негизи эле пендебиз да. Атак эмес, мындай эле ичинен нерсе болуп калса, мен өзүм кемчилигим өзүмө көрүнүп турат да. Ой деп өзүмдү өзүм тыйып турганга. Мен билбейм, бул азыр кандай маанайда айтылды билбейм, бирок ичара үчөөбүздүн пенделик сапат менен өзүмөн көп көрөм, аябай. Ошон үчүн билбейм, өзгөрүш да мүмкүн, өзгөртпөшү да мүмкүн. Пенdenин өзүнө жараша болсо керек. Мага келип калса өзгөрбөгөнгө болушунча аракет кылам. Өзгөрбөшүм керек. Эми сизде? Өзгөрүт деген мен өзүм аябай деле биз жылдыз боло элек, бирок эл катарында эле аябай дагы мындан дагы өрөөнө өсүп, дагы элге таанылсак, баягы эле бойдон калабыз го деген өзүм оюм бар да. Кээ бирөө мындай баскан турганы, эл менен мамилеси, болбосо бир өзүнүн алып жүргөн башкача болуп калат го. Адам өзүнүзү байкайт. Күзүбүз мындай кыйгынан күлүп же күлбөйчү. Биздин турпатыбыз ушундай жөнөкөй эле. Баягы будан дагы аябай өсүп, ушундук болсок деле баягы отурган жерден ошондой эле, кышайган отурган жерден ошондой сыяктуу деген сыяктуу. Ушундай бойдон эле өзгөрбөйбүз го деген ойдобуз. Жөнөкөйлүк бекзатта көп да негизи. Жок, ушундайбы? Чын эле сөзүн эле айттым. Жөнөкөй. өзү да жакшы болобу? Жакшы болду. Кой энди кете берейин. Кандай дедиңиз ошондо суроом? Атактан кадамды өзгөртөбү? Атактан адамды сөзсүз түрдө өзгөртөт да, пендебиз да. Бирок ошол өзгөрүлбөш керек да эмечи. Бирок кээ бирөө өзгөрүлбөйт. Аны ошо эл өзгөртөт да. Сен деген бар го деп атыппы? Жок. Ал мисалы атак тияка чакырат, бияка чакырат. Анан баягы жакын достору чакырса тиякта жүргөн болуп калат. Дос тияка бара албай атам. Биякта жүрөм десе, бул башталган экен. Бул ушундай турбай деп. Ошону эл эле ошол. Эл дагы эл жок кылат, эл бар кылат, эл шат кылат. Ошо эл менен эл болуш керек да, кыскасы. Бир чет өзүнүн мүнөзүнөн болсо керек да. Атак жок деле адамдар эки адам айырмасы болот го. Эми кайсындай болсо дагы ошо атакты Кудай таалам жакшы жагынан берсе. Жакшы. Жакшы жагынан Кудай шерменде кыла көрбө деп. Жакшы жагынан атакты кылса жакшы. Ошого шүгүр деп көтөрө билиш керек бирок. Бирок ошо көтөрө билгенде дагы ар бир деле ушул элде пендечиликте эми тигил тигинтип көттүр, мынтип көттүр. Бирок ошонун баарына чыдай билиш керек, Ооба. Атактуулук өзгөртпөш керек экен, мен биринчи эле ойлойм. Мисалы комментарий келип калса, кандай жазса да ошону туура жагынан кабыл алыш керек болуш керек депчи. Эми такыр чектен ашып эмес, бирок жалпы жонунан туура эмес комментарийде жөндөр келбей болуш керек. Келсе, ошону туура жагынан кабыл алыш керек деп ойлойм. Жаңыдан чыгып келаткан ырчыларга кандай кеңешиңиздерди берет экенсиздер? Төрөбек мырза, айтыңыз. Эми Топ болуп чыгып жаткандарбы? топ болуп чыгып келаткандар биз деле эми аябай Эки жыл бекерибиз эмеспиз. Аябай популярдуу топ эмеспиз го, биздин эл арасында жүргөн мындай жөнөкөй эле тойлордо ырдаган эле балдарбыз, шайдоот. Аларга да биз алардан эч нерсе деп айтмак эмеспиз. Биз алардан сурайт элек ошо кандай болуп популярдуу болуп, кандай болуп мындай хит болуп атасыңар, мындай кандай ырлар жаздырып атасыңар, кандай ырларды ырдаш керек. Биз өзүбүздүн ырларыбызды чыгарсак болобу же мындай элдик ата эжелерибиздин агаларыбыздын кыргыз элинде композиторлор көп да. Ошол чыгарган ырларды эле ырдап жүрө берели. Кандай кылабыз деп сурайт элек ушу биз да. Анда суроомду мындай берейин. Кандай сапаттарга ээ болуш керек?
атактуу болуш кайрылуу болуш керек. Кандай сапаттарга ээ болуш керек чыгармачыл адамдар? Кандай сапаттарды баалайсыздар? негизатыңызды баштайсыз. Сапаттар туруктуулук го дейм, туруктуулук, баягы алдабай, чечкинденме, чынчыл болуп. Анан аракетчил го дейм. Ошол сапаттар болуш керек. Ошондой да. Биринчиси аракет болсо керек. Аракеттейм. Кандай болсо деле. Анан эми жалгыз кичинекей жалгыз өзүнчө тактикалар болуш керек. Аракет деген аракеттин ичинде баардык нерсе жатат да. Эң биринчи адамгерчилик болуш керек деп ойлойм. Эгер адамгерчилик мамилең башкаларга болгон мамилең түз болбосо, азыркы заманда сразу эле бетиңе чыгып калат. Сен менен эч ким мамиле да түзбөйт. Мамиле түзбөгөндөн кийин демек ырыңды да укпайт. Анда Стресс устойчивость дейби, ошондой да болуш керек деп коёюн. Ал эми өзүнчө. маегибиздин соңундан да сиздерден бир жагымдуу музыкалык аткаруу болсун. Бүт Кайсы калды чыгарманы аткарып бересиздер? Монастырь болду. Манастыр. Мурас. Мажат. Жарым сааттай талашып коелу кайсы. Ойлонуп келечи кайсын дайсыз Кайсылыр болсо деле ырдай бересиз. эле азыр. Нардап берели. Мисалы бегиштин ырынан баштап, мисалы азыркычы жана Фриман деген ырчы бала бар го. Ошонун ырынан баштап Атай Конбаев атабыздын ырларына чейин сурайт дейлер. Азыр каалаган ырды ырдап беребиз. Кайсын ырдап? Дагы бир сүйлөшө турсак болобу? Жагып атат да коюш. Бүтүп калдыбы деле. Мурас ырдап берели анда Мирбек Мирбек Атабеков ырдайт да. Айтамын ғана ей, атадан ғана қалған мұрасты. Жаңырып заман ей, жаңымында бас алтын оған намысын биік сақтаған ел доушынығы тыңдап жүрікті. Қадырын тұйып артаңа мен, еш тарықтан өшпөчіл өтсін. Қайратыңдан жанбаған, қалың елді бақтаған, егемендікті еншіле өмірін берген бізге қаншада Ташта ізі қалған қырғызымдың бірін кеттің алысқа, бірін жетіп жылдызға, бірін жарап намысқа, бірінен алышпа. Ардаған ғаның ел, еліне чында өчпөз еңбекті. Батырлар ғаның ел, байыртан құрып қышты елдешті. Намысын бек сақтаған ел долушын ұлып тыңдап жүріпті. Қадырын тұйып артана мен, еш тарықтан өшпей жыл өтсін. Қайратыңдан жанбаған, қалың елді бартаған, егемендікті еншіле өмірін берген бізге қаншада Ташта ізі қалған қырғызымдың бірін кеттің алысқа, бірін жетіп жылдызға, бірін жарап намысқа, бір-біріңден алышпа.